Кечтин кезекчиси Урмат Борченов. Сүйікті көрермандар, барыңыздарга салам. Бұл иш күннүн кечи долбоору. Албетте, сезон алмашкан сайын аба ырайы өзгөрөт. Аба ырайы өзгөргөн сайын адамдан иммунитети дагы түшүп, кыскасы ар кандай сезондук оору-сыркоолор көбөйөт. Ошондуктан биз бүгүн ден соолук темасында маегибизди баштайлы деп чечтик. Ошондуктан бүгүн бизде дайымкы мейманыбыз дарыгер Эрмек Исмаилов биздин досубуз болуп калды. Андан тышкары Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин мугалими Назира Алымбекова студиябызга кош келипсиздер. Азыркы учурда Кыргызстанда ошол COVID-19 алдын алуу жана ошондой эле гигиена нормаларын мектепте жайылтуу боюнча иштер жүрүп жатыптыр. Ошол иштер тууралуу маалымат берип өтсөңүздөр, анан кийин биз маегибизди уланталы. COVID-19 алдын алуу боюнча иш-чаралар бизде мектеп ачылаардан мурда эле август айында башталган. Бул иш-чараны Роза Отунбаеванын Демилгеси коомдук фонду тарабынан уюштурулуп, атайын мугалимдер окуудан өткөзүлүп, тренингдер жүргүзүлүп, алгач онлайн, анан офлайн форматта жолугушуулар болуп, биз COVID-19 кийин пандемия учурунда окуучулар онлайн окууга көнө түшкөндө, анан мектеп ачылганда кайра алар мурдагы көнгөн офлайн форматында окуп баштаган, жеңил болсун деп, анан ошол эле учурда COVID-19 жайылышы жайылышына кандай көп жол бербегидей шарттар түзүлүшү керек болчу. Атайын окуучуларга кандай болгондо COVID-19 менен оорубайбыз, кандай болгондо биз бул ооруну алдын алсак болот деп эрте биз маалымат беришибиз керек болчу. Ошол себептен мектепти бизге бул Эрмек Исмаилов жана фонд тарабынан берилген маалыматтардын баарын колдонуп, атайын мектептерде бурчтар дайындалды, балдардын келишине бардык шарттар түзүлсүн деп, кабинеттерде кварцтар коюлду, санитайзерлер коюлду, болгон кабинеттердин бардыгы тең тазалыкта, балдарга окуу шарты, ошол эле учурда ден соолугуна кам көрүүгө керек болгон бардык шарттар түзүлдү. Ал шарттар түзүлгөн соң балдар келип, анан тааныштыруу иштери жүргүзүлдү. Алгач эле мектеп босоосун аттаганда балдарга биз COVID-19 алдын алуу боюнча кандай иш-чараларды жүргүзүп туруш керек экенин, колуңарды тез-тезден жууш керек, таза самын менен тез-тезден жууп туруш керек, антисептик колдонуш керек деген ушундай жөнөкөй эрежелерди сактоо менен биз COVID-19 жайылышын алдын алат экенибизди түшүндүрдүк. Аралыкты сактап жүрүш керек, дайыма коомдук жайларда маска кийип жүрүш керек, бири-бириңер менен кол алышып учурашпастан аралыкты сактап, мурдагыдай жакын көргөн досуң болсо дагы таза, кандай десем, мындай бул эрежелерди сактап учурашуу менен, анан класс ичинде дагы өзүңдү жакшы бул эрежени бардыгы көрүп, ушул эрежелерди биз сактап жүрүшүбүз керек деп, бири-бирин көрүп, аябай бул оору жайылбасын деп, окуучулар бул көпчүлүк коомдук жайларда көп адамдар чогулса, окуучулар мектеп ичинде абдан окуучулардын саны көп да, өзгөчө мамлекеттик мектептерде. Анан биздин мектеп деле ошо мамлекеттик мектептер сыяктуу эле даярдандык. Биз бардык иш-чаралардын баарын өткөздүк, окуучуларга да түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ошон биз бул даярдыкты абдан жакшы көрдүк, жана окуучуларыбыз бүгүнкү күндө бул эрежелердин баарын жакшы, мыкты билет, мыкты деңгээлде билет деп айта алам. Ошол билим, ошол эле маалыматтардын бардыгы бир электрондук платформага биригет, анан кийин бардык мугалимдер, окутуучулар, жада сатынер деле ошол платформадан колдонуп
бул маалыматты жайылтат деп атасыздар. Ошо платформа тууралуу айтып өтсөңүз. Бул платформанын аты sakmektep.kg деп аталат. sakmektep.kg. Азыркы учурда иштелип жатат, толук түрдө бүтө элек. Бирок бүтүп кала турган болсо, бул бир гана Бишкек шаарында эмес, Кыргызстан мамлекети боюнча мугалимдерге абдан пайдалуу контент болот деп ойлойм. Себеби ал жерде биз бардык эң маанилүү жана пайдалуу маалыматтарды бир ошол платформага чогултканга аракет кылдык. Мисалы үчүн азыркы учурда интернет барактарында ковид тууралуу ар түрдүү маалымат болгону менен, бирок керектүү маалыматты мындай бир жерден табуу абдан татаал да. Ошондуктан ушул платформага мен дарыгер катары баягы бир команда менен чогулуп, кайсыл маалыматты бериш керек, кайсыл маалымат туура эмес, фейк маалымат болобу же видеолор болуп атайын үйрөтүүчү, ошолорду ошол бир платформага биз каттатканга аракет кылдык. Кайсы убакта даяр болуп калат, анан кандай сайт түрүндө болобу, тиркеме түрүндө болобу, ошо KG деп айттыңыз. Азыркы учурда мен билишим боюнча бул сайт катары эле болот. Балким келечекте ошо тиркеме баягы приложение катары дагы аракет кылышса керек. Анан качан даяр болот? Бул жалпысынан даяр эле, бирок бул баягы техникалык жактан эле баягы ошо сайтка жүргүзүү эле жумуштары калды да. Жалпысынан маалыматтар баары даяр эле. Кандай десем, буга чейин деле мисалы үчүн мектепте мындай тазалык министри, эми илгери болсо жана тырмагың канчалык өскөн жокпу деген сыяктуу аябай мындай тыкыр көзөмөл болчу да мектептерде. Азыркы учурда андан дагы катуураак болуп калдыбы? Негизи муну мындай оюн формасында дагы жайылтуу гигиена эрежелерин, ошол эле COVID-19 алдын алуу же болбосо ооздуктоо боюнча аракеттер. Бул кандай формада жаңы түрлө жаңы кантип аракеттер кандай жүрүп атат? Же болбосо жөн эле окутууларбы же класстык сааттар болуп атабы? Бир аз ошо окутуу негизи кандай жүрүп атат айтып өтсөңүз. Биздин мектеп мен жогоруда айткандай Роза Отунбаеванын демилгеси тарабынан уюштурулган COVID-19ду мектеп окуучулар COVID-19 жайылышынын алдын алуу жана мектеп окуучулары арасында тазалыкты, гигиеналык, санитардык нормаларды сактап жүрүүнүн деңгээлин жогорулатуу боюнча бир долбоордун алкагында биздин мектеп 8 пилоттук мектептин бирөөсү эле. Анан биз бул долбоорго катышып, өзүбүзгө көптөгөн пайдалуу нерселерди алдык. Ошол пайдалуу нерселердин бири катары биз окуучуларды оюн аркылуу тазалыкка, окуучуларды сабак учурундагы көнүгүүлөр аркылуу ден соолукту чыңдоого жана ошондой эле бул мектеп ичинде жүрсө дагы мурда сиз айтып аткандай мурда саламаттык сактоо министри болуп тазалыкты караса, азыр деле саламаттык сактоо министри мектеп ичинде эле эмес, класс ичинде да бар болуп, баардык класстын ичинде дагы анын жардамчысы менен кошо иштеп, анан класстын тазалыгын тарбия иштери боюнча директордун орун басары, ошол окуучулар, класс жетекчи, анан жана ошондой эле мектептин мээрман айымы деп койсок болот, атайын бизде ушундай медсестра бар. Ошолор биргеликте карап, азыр окуучулар өздөрү дагы мен ушундай тыккан жүрсөм оорубайт экен деп көп түшүнүп калышты. Ошол эле оюн, ошол эле теория, ошол эле практика бул баардыгы биригип келип анан жакшы жыйынтык берди. Мындай суроо жана санитайзерлер коюлуп атат деп атпайсыздарбы? Булардын баардыгы деле билинбегени менен бул кандайдыр бир деңгээлде чыгашады. Аны болсо ким каржылайт? Атайын ушу программалар же болбосо ата-энелер ким Биздин мектеп камсыздап атат да? Биздин мектеп алгач балдар келерден мурда баардык керектүү санитардык
нормаларды сактоо үчүн керектүү болгон каражаттардын баарын алып даярдаган. Андан сырткары окуучулардын өздүк гигиенасы болуш керек да жанында. Себеби алар мектептен сырткары дагы көчөдө да жүрүшөт, башка жактарга да барышат, айрымдары коомдук транспортто жүрүшөт. Ошол себептен алардын өздөрүнүн жеке маскалары болот, жеке бет каптары, жеке өздөрүнүн антисептиги бар болот. Мектеп ичине киргенде баардыгы тең мектеп каржылап дайындап койгон баардыгына тиешелүү санитайзерлерди колдонсо болот. Андан сырткары биз бул долбоордун алкагында пилоттук мектеп болуп катыштык дедим го. Ошол долбоордун жетекчилери бизде абдан жакшы куратор, мыкты кыздар бар экен. Алар бизге белек катары пилоттук мектептердин баардыгына эле беришти. Чоң 54 аталыштагы түрдүү дары дармектердин жыйнагын беришти. Ошол жыйнакты алып, аны дагы эми колдонбой эле, эч кимибиз оорубай эле, сроктору бүтүп эле ыргытылсын, бирок алдын ала дайындап беришти. Аябай чоң жардам болду бул дагы. Ал жакта заманбап аптечка деп койсок болот экен. Азыркы күндө керектүү болгон баардык термометр, давление өлчөгөнгө жөн гана окуучулардын эле ден соолугун ойлобостон бул долбоордун кураторлору мугалимдердин дагы ден соолугун ойлоп, мугалимдердин да давлениясын өлчөш керек, мугалимдерди танытыш керек деп баардык каражаттарды кош беришкен экен. Ошол дагы жардам болду бизге. Ата-энелер болсо өздөрүнүн балдарына алып беришет, ошондой болуп өздөрүнүн личный өздүк гигиенасы үчүн. Эми суроо коронавирус тууралуу кайрыле. Себептенде мурун башында бул кичинекей балдарга эч кандай коркунучу жок. Балдар ооруса дагы жеңил формада өткөрөт деп атсак, азыр балдар да ооруп калып аткан учурлар болуп атат. Анан кийин Москвада карантин болуп атат. Ушундай сыяктуу бирде ылдый бирде катуу күчөп кеткен учурлар болуп атат. Азыр биздин Кыргызстандагы коронавирус боюнча абалга сиз кандай баа берет элеңиз? Именно балдар боюнча дагы белгилеп өтсөңүз, балдарга канчалык деңгээлде коркунучу бар, жок? Бүгүнкү күндө сасык тумоонун өрчүп турган мезгили болуп жатат. Бул жыл сайын эле болчу. Баягы күз айында, анан жаз айында, кыш чыгып жаткандачы. Сезондук. Сезондук ооба. Анан бирок былтыры сасык тумоо оорусу бир аз азыраак болду. Себеби биз баягы локдаунда жашап, үй шартында окуп, онлайн окуп, анан ошондуктан бул ковид бизди баягы сасык тумоо бизди жеңилирээк түрүндө өтүп кетти. Анан бул жылы болсо кайрадан күчөп кетти. Себеби бул менимче бул башка мамлекеттерде да айтып жатат бул себеп боюнча. Биз бир жыл бою үй шартында жүргөнүбүздүн негизинде иммунитетибиз түшүп, анан баягы керектүү витаминдерди, анан сыртка чыгып эл менен сүйлөшүү, баягы адаттарыбыз калып калгандыктан ошол нерсе кайрадан күч алды деп айтып жатат да. Мен көбүнчө бул иммунитетибиздин түшкөнүнө байланыштырам. Анан азыркы учурда жалпы ковидтин абалын алсак, бүгүнкү күндө 120-124 болуп кайра көтөрүлүп атат. Менимче бул 4-чү толкундун дагы келүүсүнүн бир божомолдуу статистикасы деп ойлойм да. Ошондуктан азыркы күндө биз ошол эрежелерди андан да катуу сактаганга аракет кылышыбыз керек. Себеби дагы жакынкы арада шайлоо болот. Эгер шайлоо учурунда дагы сактабай калсак, анда 4-чү толкунга дагы биз кезигишибиз ыктымал. Экинчи суроо ошо балдар боюнча. Балдар канчалык деңгээлде коркунучу бар? Азыр улам жаңы формалар, жаңы штаммдар, анан улам бат-бат өзгөрүүлөр пайда болуп атпайбы? Балдар канчалык деңгээлде коркунучу бар? Коронавирус илдетини балдар 80% жеңил түрүндө өткөрөт. Себеби аларда мындай өнөкөт оорулары азыраак да. Анан экинчиси болсо бул баягы вирус мутация болгондуктан азыркы күндө
салыштырмалуу бир аз жеңилирээк өтүп жатат. Бирок бул жерде дагы бир нерсени эске алышыбыз керек. Эгер биздин иммунитетибиз төмөн болсо дагы, эгер жаш бала болобу, чоң киши болобу, баары бир ошол оор түрүндө өтүшү мүмкүн. Азыркы учурда ошо сасык тумоо менен ооруган жаш балдарды карап көрсөк, ооругандары 3 жума, 4 жумага чейин узарып кетет. Бул менимче ошол биз балдарга керектүү витаминдерди бербегенибиздин негизинде болуп жатат. Ошондуктан баягы жеңил өтөт экен деп кайдыгер мамиле карабай, ошол толук түрдө иммунитетибизди чыңдаганга аракет кылышыбыз керек ошо жаш балдарыбыздын. Сиздер өтпөстөр, бул долбоорго 8 пилоттук мектеп катышкан, алардын бири сиздер болдуңуздар. Бул долбоор тууралуу, бул долбоор дагы көбүрөөк мектепти камтыйбы, иш планы кандай, мамлекет тарабынан балким бул жака көбүрөөк көңүл бурулуудабы же бурулбаса эмне үчүн бурулушу керек? Айтып өтсөңүз. Бул долбоор кыска мөөнөттүк экен. Кыска мөөнөттүк долбоор экен. Анан ошо 8 пилоттук мектепте эле киргизишкен экен. Бишкек шаарынан 6 мектеп, анан Ош шаарынан 2 мектеп. Долбоордун уланабы же бул мамлекет тарабынан дагы колдоого алынып дагы андан ары жүргүзүлөбү мен айта албаймын. Себеби мен андай маалыматка ээ эмесмин. Бирок долбоордун алкагында жүргүзүлгөн иштери жөнүндө айтып бере алам. Долбоордун алкагында жөн гана окутуу, теория эмес, практикалык иштер да жүргүзүлдү. Анан мугалимдерди колдоо максатында түрдүү конкурстар да жүргүзүлдү. Атайын жумалык, маалымат жумалыгы деп мектептерге жарыяланып, маалымат жумалыгында эң мыкты жумалыктын сценарийин даярдаган мектеп деп, андан кийин эң мыкты класстык сааттын сценарийин даярдаган мугалим деп, жана эң мыкты COVID-19 алдын алуу боюнча тасма видео ролик даярдаган окуучу деп ушундай конкурстар жүргүзүлдү. Кыргыз тилдүү мектептерге өзүнчө жана орус тилдүү мектептерге өзүнчө болду бул конкурс. Кыргыз тилдүү мектептер кыргызынча даярдап тапшырышты, орус тилдүү мектептер орус тилинде даярдап тапшырышкан экен. Биз кыргыз тилдүү мектеп болгондуктан мектебибиздин атынан жумалыктын сценарийин даярдап, өткөрүп, биз да жөнөткөнбүз. Анан бул конкурстун жыйынтыгы боюнча 2-чи орунду алдык. Мектеп арасында, ушу 8 мектеп арасында. Анан мугалимдер арасында жүргүзүлгөн мыкты класстык саат конкурсу боюнча 1-чи орунду алдык кыргыз мектептери арасында. Жана окуучуларыбыз аракет кылышкан, көп видеолорду тартышкан. Алардагы баалуу белектер менен Роза Отунбаеванын демилгеси фонду тарабынан даярдалган атайын китептер менен, грамота, дипломдор менен жана видеороликтер үчүн смарт-часы, акылдуу саат, мугалимдерге ноутбук, мугалимге ноутбук жана мектебибизге сыналгы жеңип алдык. Ушундай мыкты приздерди алдык. Бул аябай мугалимдер үчүн жана окуучулар үчүн чоң мотивация экен. Ушундай мына деп мектеп эми окуу башталганда эле кызыктуу, ушундай балдарды дагы, мугалимдерди дагы мындан ары да иштөөгө мотивациялап, түрткү болуп, аябай жакшы бир сонун иш-чара өткөрүлдү. Аябай биз ушундай долбоордун алкагында катышып, биз дагы пилоттук мектепке кирип калганыбызга абдан сүйүндүк. Бул биздин мектеп үчүн чоң жардам болду. Уюштуруучуларга абдан ыраазыбыз. Ошондо 2 ай болду да? Бул маалымат жумалыгы негизи сентябрда окуу жылдырылганына байланыштуу. 1-сентябрда жылына 1-сентябрда окусак, быйыл 15-сентябрда окуп калдык да. Ошол себептен созулуп калды. 2 ай деле болгон жок. Жумалык негизи өзү 10 күн болду. Декада катары. Окутуулар болсо августта эле башталган.
окуту августта онлайн анан офлайн катарында жолугушуу болот. Атайын жолугушуп билим-кана мектебинде жолуктук. Ага чейин онлайн өттүк, түрдүү ар кандай маалыматтар берилди. Көптөгөн баракчалар таратылды. Көнүгүү дем алуу органдары бул коронавирус инфекциясы менен жабыркаган адамда дем алуу органдары көбүрөөк сезгенип, көбүрөөк ооруйт экен. Ошол себептен мындай дем алуу органдарына көнүгүү жасап туруш керек экен бизге айтылып, кандай көнүгүүлөрдү жасаса болот экен бизге көргөзүлгөн. Биз дагы ошол көнүгүүлөрдү окуучулар менен аткарып, аябай бизге жакшы болду да окуучуларга. Биз аларга түшүндүрүп аттык. Бул көнүгүүлөрдү силер мектепте гана эмес, үйүңөрдө да жасашыңар керек деп. Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убактыбыз соңуна келип калыптыр. Анан кийин албетте сиздердин биздин маектен улам мен түшүнүп турам. Бир четинен иммунитетти чыңдасак, бир четинен билимди дагы чыңдай жүрсөк, бул биздин эки колубуздагы чоң курал менен ар кандай өнөкөт оорулар, ошол эле ковид, дагы башка ооруларга жакшы бир туруштук берип, дени сак бир коомдо жашайбыз. Эрмек, сиздерге чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Бар болуңуздар. Жакшы иштерди жасап атасыздар. Бул долбоор, ушундай сыяктуу долбоорлор дагы көп болушун каалайбыз. Себеп дегенде сиз айткандай өтө жакшы натыйжалары бар экен. Ал эми бизде бүгүн мейманда Герман Гмайнер окуу тарбия комплексинин мугалими Назира Алымбекова жана ошондой эле биздин дайымкы мейманыбыз дарыгер Эрмек Исмаилов болду. Кыскача ушул иммунитет тууралуу биз сюжет тартуулагыбыз келип турат, андан кийин программабыз уланат.